Куураган дарак жок, куураган чөп жок. Керемет. Андижан. Барды көп дарактар да көп. Мол тоолор болсо, Араванын беркиси Өзбекстан карайт, наркы Кыргызстан карап калат, ушу Араванын тоолору. Будай биякта бышайын деп калыптыр. Будай уже баш алып калыптыр. Жакшы макал айтып берейинби туугандар? Buğdaydın bışkanı asmandı qarab emas, жерди qarab өсөт. Билесиздер анан мындай болуп жогору болбойт, мындай болуп ийилип калат. Ансыңарындай сиздер дагы ошол буğdaydын жакшысындай болуп дайым ийилип жүрүш керек, тике карабайчы. Буğdaydын бүчүбүсү ичи баягында пустой бүчү деп коет. Bizde sizlerde qanday dep koyat. İçi pustoyu biyik qarab ösөт, tike qarab. Ошо бүчү будайдан болбоңуздар дейт элем. Өзүңүздөрдү тике кылбай. Мынакей. Мeenetkечтик анаса. Адамдар мына. Какырайгын ысыкта. Иш болуп атат. El emgegin jer jebeyt deyt. Adam kançalık meenet kılgan bolso jer eч качан алдабайт, жебейт. Meenetkеч адам ачта калбайт. Дайым ток болот, пейлигенем болот. Андижан менен ушул Ош достук чек арасы чектеш. Жолдун эки жеги бүт, мен айткандай, көк-мөк. Анан ушул Андижан достук чек арасынан Андижан центрине чейин мынандай прожекторлор карабачы. Ол түнү өчпөптүр да, свет кенен экен. Бияқта гестер барбы, түшүнбөдүм. Свет укмуш. Кечки Өзбекстан өтө кооз, кыскасы. Керемет. Келип калдык. Коско. Buğdaylar baş alıp kalgan. Su adam bulağı, ömür bulağı. Ansыңарындай бұл суусuz адамдын жашоосу кыйын. Su бар жерде бардыгы өмүр уланат. Yok yol, ак yol дейт, ак жол дегендей экен. Posttan ötkönden posa. Posttan ötkönden şu dostum çek arasına girip keletabız. Mına ушундай достор, мекендештер. Biz 2 күндүк Өзбекстан Андижан жеринде глазной больницада жакшы сүйлөшүү болуп, больницаларды сураштырып, больницадагы башкы главврач менен сүйлөшүп, жакшы жыйынтык менен кайтып келатабыз. Буюрса биздин эл журтубузга да ушул больницанын жакшы жардамы тийип, айрыкча финансовый жагынан, жол жагынан, сүйлөшүү жагынан, очеред жагынан, бардык жагынан жардамы тийип берсе экен деген сүйлөшүү менен келгенбиз. Ишибиз ийгиликтүү болуп кайтып баратабыз, буюрса кетип атабыз Кыргызстаныбызга. Албетте мекенибиздеги, өлкөбүздөгү ооруп аткан бейтаптар үчүн ар бир кадамдарыбыз жана Аллахтын ыраазычылыгы үчүн иншалла. Аманчылыктарда көрүшкөнчө достор, туугандар, эч ким оорубасын. Баарыбыз заманыбыз тынч болсун. Кошуна өлкөлөр дайым ынтымакта, биримдикте жашасын. Негизгиси адамда ден соолук, заманыбыз тынч болсо калганы боло берет иншалла. Карабачы, Андижан Өзбекстандын кооздугу керемет ушундай өзгөчө кооз шаар. Анакей. Ушундай достор. Жолун тегиздигин карала. Бир яма көрбөйсүн Андижанга кирип барганча. Өнүккөн Өзбекстан Республикасы. Буюрса биз дагы
заманбап өнүккөн өлкө курабыз иншалла. Келечек жаштардын колунда. Ниет кылабыз, курабыз, аракет кылабыз аны үчүн баардыгыбыз ынтымакта, биримдикте болсок болот. Манас атабыздын 7 осуятында айтылып кеткен. Өлкөнүн бүтүндүгү, ажырагыс бүтүндүгү бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарган эл журтубуздун ынтымактуулугу деп мен толук айта албадым. Мына ушул 7 осуятында болгон эки ооз сөздө бардыгы камтылган. Анын сыңарындай бардыгыбыз ынтымак биримдик болсок, ийгиликтерди жарата беребиз иншалла. Карабатчы жолдо бир жеринен бузулуп атса, бир жеринен оңдоп кете берет ушундай. Асфальт бастап. Анан жолдун да кенендиги, чоңдугу. Жолго чыгып алган киши жок, бардыгы өз жеринде.